Саламатсыздарбы, улуу урматтуу кыргыз калкым, урматтуу жаамат. Бул бийлик, бул БШК эгерде биздин элдин менен эсептешпесе, ушунча адамы, электораты бар бүтүн Кыргызстанды шайлоого катыштырууганын аракетин жасаса, анда бизге мындай борбордук шайлоо комитетинин дагы, мындай бийликтин дагы бизге кереги жок. Биз ушул талаалап тентип жүргөн, убактысынча иштеп жашап жүрөбүз деп өзүбүздү өзүбүз алдап келген мигранттар бир кишидей туруп бүткүл эмнеге каршы чыгабыз, барабыз. Кандай чечим чыгарсаңар дагы биз ошол жерде эртеге БШКнын алдында болобуз. Бардыгыбыз уч барганга даярбыз. Биздин жеткирбегиле бүткүл Россияда, особенно ушул Москвада жүргөн мигранттар бардыгы жарылып турат. Бул жерге айтып атабыз, 0,1% гана адам келди. Бул жерде болгон бир 40-50 адам. Бул 50 адам аркасында минимум 250 адам бар. Эгер олордун бардыгы топтолсо, не только БШКны, не только бийлигиңди, мына ушул өткөн шайлоо негизсиз деп табабыз. Бизге мындай шайлоонун кереги жок. Биз бардыгыбыз шайлоо өтпөсүн. Эгерде бүтүн Кыргызстан барбаса, анда шайлоо өтпөсүн. Себеби жалгыз гана бүтүн Кыргызстан бул элдин мүдөөсүн колдогон жалгыз партия. Биз 2017 жылы шайлоодон бери күндү күндөбөй, түндү түндөбөй ушул Кыргызстандын келечеги үчүн мыйзамдуулуктар бузулгандыгы үчүн макул эмес кыймылы кышта суукта суук дебей ушундай колдорду топтоп Кыргызстандын келечеги үчүн, бүтүн Кыргызстандын келечеги үчүн ушинтип чуркап жүргөн элек. Мына бүгүн Боршайкомдо бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоого катышуусуну алып коюптур. Биз буга бүтүн Москвадагы жана Россиядагы макул эмес кыймылы макул эмеспиз. Керек болсо биз ар бир ушул бүтүн Кыргызстандын колдоочулары Кыргызстанга барып, кайсы жерде болбосун, өзүбүздүн укугубузду коргоп, балдарыбыздын келечегин коргоп, ар бир кандай кыйынчылык болсо Адахан Кимсанбаевдин жанында турганга биз ар дайым даярбыз. Мен бүгүнкү БШКнын чыгарган чечимине өтө нааразымын. Бул БШКнын мүчөлөрү не демекмин, булар азыр почти миллиондогон элдин, миллиондогон шайлоочулардын укугун тебеледи. Мен буларды элдин чыккынчысы, келечектеги өсүп келаткан муундардын тагдырына балта чогуп аткан деп эсептейм. Буга окшогон немелердин кереги жок бизге, төрагал неме БШК мүчөлөрү. Анан бүтүн Кыргызстанга иштеген мыйзам башка партияларга иштеген жок. Мүчөлөрү полный иштен кетсин деп айтам. Биз мыйзам жолунда болот деп күтүп келдик эле, эч кандай мыйзам иштебеди. Эми 7 дуанга кайрылабыз. Давайте элдер чогулалы, талапты коелу, бир кишинин айынан миллиондогон шайлоочулардын укугу тебеленмесин. Азыр бүтүн Кыргызстан саясий партиясында легендарлуу мыйзам жазала турган орчундуу адамдардын катары түзүлүп келатканына бийлик ачыктан ачык бут тосуу кылып, бут тосуу болуп, ошонун аркасынан өткөрбөгөнү шайлоодон четтетти. Мындайча айтканда, алардын планы успешно сработало деп айтсак деле болот. Туугандар, келиңиздер, ойгонуңуздар, жана чыгыңыздар, бир нерсе кылалы бул мыйзамсыздык нерселерге. Рахмат. Качан гана биз өзүбүздүн укугубузду талашып, өзүбүздүн укугубуз менен күрөшкөндө гана биз бир мыйзамдуулукка, бактылуулукка жетебиз. Ансыз жетпейбиз. Мен бүгүн талап кылам. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын бардыгыбыз көрдүк, кандай жол менен каттабай алып койду. Баны бир эле мен эмес, бүтүндөй кыргыз эли көрдү. Бул атайын даярданылып, чечим чыгарып, бүтүн Кыргызстан партиясы катталышы керек деген убакта танапис жарыялап тыныгуу.
Андан кийин 45 минутадан кийин келишип каттабай коюшту. Буну Атыр Абдрахманова тастыктап атат. Биз бардыгыбыз аны көрдүк. Мына биз сыртта жүрүп, айрыкча Москва шаарында жүрүп, кандай гана мыйзам бузуулар болгонун көрдүк. Шайлоого 80 күн калганда бюллетенде форма 2 кагазы берилип, консулдук каттоого кабылдамага алып башташы керек эле. Тилекке каршы буну дагы кылышкан жок. Бул түздөн түз мигранттардын акчасы адал, добушу арам дегенди гана түшүндүрөт. Биз силер менен эсептешпейбиз дегенди түшүндүрөт. Бирок бүгүн мыйзам кандай иштешин биз көрдүк. Демек, бүтүн Кыргызстан жана карапайым эл үчүн мыйзам иштейт экен дагы, калганына иштебейт экен. Биз талап кылабыз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттабаса, сиздер кандай мыйзам бузган болсоңуздар, биз да ошол жерге барабыз. Биздин сабырыбыз кетти, күтө албайбыз. Энелер сыздап атат. Мыйзам болгондо, иштегенде, адилеттүүлүк болгондо бардык кыргыз үйүндө, ата-энесинин алдында, мекенинде, элинде болмок. Бирок тилекке каршы биз аны көрбөй атабыз. Мен жалпы кыргыздын жигиттерине кайрылат элем. Жигиттер, намысты бекем кармайлы. Качанга чейин биз башыбызды жерге салып, колубузду аркага алып, Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр деп жүрө беребиз. Биздин жерибиз четинен, элибиз четинен сыртка чыгып таркап кетип атат. Аны көзүбүз көрбөй атабы? Ар бирибизде карындаш бар, эне бар, эже бар. Бүтү сыртта жүрөт сыздап. Керек болсо, ата-эне баласы менен бир дасторкондо отура албай, же бир койнуна алып жатып, баласынын жытын жыттай албай, ошого зар болуп сыртта жүрөбүз. Бизге ошол керекпи кыргызга? Биздин кыргыз элибиздин кайдыгерлигинен ушул нерселер болуп атат. Биздин тоготпой жүргөнүбүздөн ушул нерсе болуп атат. Мен жалпы дагы мекендештерге кайрылам. Мен шайлоого барбасам, мен добушумду бербесем, боло берет деген кайдыгер азаматтар, чыккыла кайдыгерликтен. Силердин түздөн түз укугуңар бар. Силер ал укугуңарды пайдаланышыңар керек, колдонушуңар керек. Аны эч кимдин чектегенге акысыз жок. Бул силерге бир берилген укук. Бир башта бир өлүм. Бул жерге келген адам бир жаралат, бир өлөт. Башка келбейбиз биз. Коркпошубуз керек. Бардык нерсе жараткандан. Канча жашашыбыз, качан өлүшүбүз, кандай болушубуз. Бирок биз өзүбүздүн жазылган конституцияга атуулдук укугубузду пайдаланалы. Рахмат. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу мекендештер. Бүгүн ар бир кыргыздын, кайдыгер эмес кыргыздын кабыргасы кашайып, жүрөгүнө бычакты матыр алган менен барар болуп турат да. Мен жеке өзүмдү алсам, бүгүн түштөн ушул кабарды угуп, мен эле ыйладым десем, метрдо кетип бараткан 60 жаштагы эженин ыйлаганын көрдүм да. Ушундай экөөбүз бет маңда отуруп калыппыз. Анан ал эженин жанына барып отурдум да. Мен Кудай тоба кылдым, жакын бирөөсүнөн ажырап калганбы деп ойлодум ошол эженин. Жанына барып эжем эмне болду деп сурасам, ошол эженин бүтүн Кыргызстан саясий партиясын бүгүн ушинтип четтетип коюптур дейт да. Элестетиңиз, ар бир кыргызды ыйлатып атат. Кагылайын кыргызым, ойгонуңуздар, ойлонуңуздар. Ар бир адамдын добушу 5 жылда бир берилчү. Мен барбасам деле бийлик өз билгенин кылат да, өз билгенин чечет да деген ойду акылыңыздардан алып салыңыздар. Ар бириңиздер барыңыздар. Основной берди мен улум менен эле катар адамдар отурасыңар. Мен эмне деп айткым келип атат? Бийликти урматтуу деп айткым келбейт. Бийлик, акылыңарга, эсиңерге келгиле. Мыйзамды сыйлаган миллиондогон кыргыздын атуулдарынын укугун булгап жаткандан кийин силер ушул поступкаңар менен, ушул кылган ишиңер менен мыйзамсыз жолго миллиондогон адамдарды түртүп жатасыңар. Эл деген эл деген сел. Эртеңки күнүңөрдү ойлогула. Биз дагы жыргагандан келген жокпуз Москвага. Мигрант болуп жүргөн жокпуз. Наверное, түшүнүктүү болсо керек бийликтегилерге. Мен эч качан урматтуу деп айтпайм. Өзүм юристмин. Не деп айткым келет? Мыйзамсыз жолго барбагыла. А эл эртеңки күнү мыйзамсыз жолго барганда токтотушуңар өтө кыйын болуп калат. Мен айта турганым ушул. Анан бардык мекендештерге дагы бир жолу кайрылып кетем. Урматтуу мекендештер, кайдыгер болбоңуздар. Мекенибизге кайтайлы, мекенибизди сактап калайлы.
Мен дагы кыргызстандыктарга кайрылып кетем. Бирок жигит туура айтып кетти. Адахан Мадымаров Кимсанбаев үчүн эмес, өзүңөрдүн балаңар үчүн, өзүңөрдүн жериңер үчүн күйгүлө. Ушу. Мындай болуп атат да. Элмирбектен айрылдык. Ал биздин партиябыз болчу. Биздин партияга кирип, саныбызга кошулуп, биз менен кошо күрөшөм дегенде айрылдык. Каза болду. Андан кийин Чубакажы Жалилов бир канча аудиозапистер тарады. Адахан Кимсанбаевич бирге барабыз деп. Ал кишиден айрылдык. Эми элдин үмүтү болгон, ошондон кийин комментарийлерде жүргөн, соцсеттерде жазып аткан акыркы шанс Адахан Кимсанбаевич, сиз барсыз деп көпчүлүк эл жазып келет, билип аны көрүп атабыз. Бул киши тирүү. Тирүүсүндө пайдаланып калайлы, урматтуу кыргыз элим. Адахан Кимсанбаевичте бүгүнкү күндө тирүүлөр көмүп атат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын командасын тирүүлөр көмүп атат да, бийлик мындайча айтканда. Турсунбай Бакир уулу бул аларга жөн гана повод. Ни при чем Турсунбай Бакир уулу. Ал жөн гана заказды аткарып аткандай көрүнүп атат бизге. Ошондуктан ар кандай биздин арабызга киргизип коюп инсандарды ушул убакытка чейин жасап келген оюнуңарды бүгүнкү күндө көрүп аткабыз. Кеч болуп калды, бирок ушунча эл карап турбайт. 5 адамдын тагдыры миллион адамдын тагдырынан 1000 эсеге бийик турат. Ошондуктан ойлонуңуздар дагы. Азыр уктуп атасыздарбы, көрүп атасыздарбы? Ойлонуңуздар дагы. Азыр пока убакыт бар бирдемке өзгөртүп калуу. Миллиондогон элдер турат. Биз элдерди, апаларды, телефондорду успокаивать этип атабыз, мындайча айтканда. Ошолорду биз бул жакта бүт мигранттар, мекендештерибиз, активисттерибиз бизге жазып атат. Элди успокаивать этип атабыз деп. Миллиондогон мигранттардын жана кыргыз элини сактап калчу бул жалгыз инсан. Команда күчтүү. Бүтүн Кыргызстан ушунусунда сөзсүз келет көрөсүздөр. Биз до конца күрөшөбүз. Рахмат баарыңыздарга. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз мыйзам жолунда 10 жылдап, 30 жылдап күрөшүп келатабыз. Бирок тилекке каршы биз ар дайым мыйзам жолуна такаган сайын алар мыйзамды бузуп келатышат. Кантип? Биринчиден, миллиондогон жарандардын укугун коргобогон, кайрадан миллиондогон жарандардын укугун тебелеген Борбордук шайлоо комиссиясы бир Турсунбай Бакирдин уулунун укугун коргойбуз деген шылтоо менен бүтүн Кыргызстандын шайлоого болгон укугун тебелеп, анын шайлоочуларынын укугун кошо тебелеп жатат. Эми мигранттарга кошуп эле Кыргызстандагы миллиондогон шайлоочулардын да укугун тебелеп жатат. Биз качанкыга чейин ушинтип өзүбүздүн укугубузду тебелетип отура беребиз деген суроо жаралат. Эмне себептен? Кече Атыр Абдрахматов айтып кетти өзүнүн кайрылуусунда ошол жердеги Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө. Буга чейин жогорку кеңештин өзүндө бир нече шайлоолордо, бир нече мына партиянын съездеринде болгон мындан да жаман жанагындай шайлоо иш аракеттерин өткөрүүдө силер унчукпай тымпыйып отургансыңар дагы. Эмне себептен азыр өзүңөр дейт Борбордук шайлоо комиссиясынын 2 мүчөсү бүтүн Кыргызстандын съездине барган эле. Ошол жерде бар жогу сонун өттү. Бар жогу мыйзамдуу өттү. Съезд эң мыкты өттү деп бааны берип коюп, алар деген ошол сайтка илип коюп, анан бул жерде укук бузулду, мыйзам бузулду деп бүгүн кайра чечим чыгарып отурушат. Анан дагы бүгүнкү жыйында байкасаңыздар болот, алар жанагы 15 мүнөттүк танаписке чыгып кетип, 45 мүнөткө узарып, ошол жерде чечим кабыл алып келе калышты. Ага чейин аларда токтом болгон экен, бүтүн Кыргызстан шайлоого катышат деген. Анын скриншоту, анын деген далилдери Атыр Абдрахматовада бар экен. Биз суранат элек, ошону мына массалык маалымат каражаттарына берип коюусун. Эми биз буга чейин мыйзам жолунда күрөшкөнбүз, мыйзам жолунда өзүбүздүн укугубузду коргош үчүн дагы күрөшө беребиз. Армения деги эле мына Белоруссия буларга сабак болуш керек эле. Армения менен Белоруссияны коюп турсак деле, буга чейин бизде 2 жолу революция болгон. Ошондо дагы шайлоолор адилетсиз өтүп, шайлоолордо биздин жарандардын укугу тебеленгендиктен улам Кыргызстанда ушундай бир чоң революция болгон.
азыр биз аң сезимге шайлоодо өзүбүздүн укугубуз үчүн тынчтык жолу менен митингдерге чыгып өзүбүздүн укугубузду толук түрдө талап кыла алабыз. Буга өздөрү жол ачып коюшту. Биз тынч шайлоого катышып, өзүбүздүн укугубузду пайдаланып, биздин мамлекетти өнүктүрүп кете ала турган адамдарды шайлайбыз деген, нечен деген, миң деген, 100 миң деген аталардын, апалардын, жарандардын үмүтүн булар үзүп, шайлоодон бетбактык түрдө бизди четтетип койгондугу бул эң чоң адилетсиздик жана мыйзамсыздык деп кабыл алып атабыз. Урматтуу мекендештерим, атым Динара, фамилиям Чолпонова. 2017-жылкы президенттик шайлоодо посольствонун алдында эшик каккылап, жамгырда ызычуу салып турган элем. Ошол күнү менин укугум тебеленгенин мен биринчи жолу өз жон терим менен сезип, ошол күнү менин WhatsApp группамда 67 группа түзүлгөн болчу. Ал группанын ар бир активисти өз группалары менен активдүү иштеп, ушул күнгө чейин 3 жылдан бери Мадумаровдун колдоочулары болчук. Бүгүнкү күндө Бүтүн Кыргызстан партиясын колдойбуз деп, бардыгыбыз жапа-тырмак киришип, биринчи орунда Бүтүн Кыргызстан партиясынын өтүшүн колдойбуз деп турган жарандар. Бүгүнкү чыгарылган БШКнын жыйынтыгы бизди аябай капа кылды. Көпчүлүгү ыйлап, канчалаган группадагы энелер ыйлап, давлениелери ашып, азыркы мезгилде өтө оор абалда. Бир Турсунбай Бакир уулунун укугун коргогон БШК, укугун коргогон Кыргыз элинин партиясы, бийлиги ушунча элин көз жашына кайдыгер караганына мен каршымын. Келиңиздер, менин кыргыздарым, менин бир боорлорум, быйылкы жылы ушул шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясы эгерде барбай турган болсо, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Келиңиздер, барыбыз биригели, барыңыздарды биримдикке, бүтүндүккө чакырып кетем. Адам отурат. Москвада мигранттардын группасы ар бир 100дөн группа бар. Ар биринде 200дөн адам бар. Ошолордун бардыгы бүгүн келмегеле, бирок келе албай калышты. Биз эртең Кудай кааласа чыгабыз, дагы митинг кылганга да барабыз, пикет чыгарганга да барабыз. Себеби законду өзүңөр бузуп атасыңар. Эмне үчүн закон Адахан Кимсанбаевка иштейт, а башка партияларга бузган законду бузган башка партияларга закон иштебейт. Эмне үчүн реально карабайсыңар? Урматтуу Боршайком, силер ушу элдин башында отурасыңар. Реально болбойсуңарбы? Биз силердин чыгарган чечимиңерге биз макул эмес кыймылы биз жапырт сиздерге каршы чыгабыз.